Ассаламу алейкум, менин каналыма кош келиңиз. Эгерде менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын жана лайк басканды унутпаңыз. Бүгүн биз сиздер менен даамы өзгөчө болгон Whoopie Pie тортун бышырабыз. Сиздер билгендей эле баардык торттордун эң алгачкы бөлүгүндө жумуртка тургандыктан биз дагы жумуртканы алып 4 жумуртканы аралаштырабыз. Ага 80 грамм кумшекерди кошуп аралаштырабыз. Түсү ак түскө келгенге чейин жакшылап аралаштыруу керек. Мына ушундай көрүнүшкө келгенде 15 грамм камыр көптүргүч кошобуз. Жумурткабыз ушул калыпка келгенге чейин аралаштыруу зарыл. Андан кийин эле какао менен унду электен өткөзүп алып салып аралаштырабыз. Кадимки эле 100 грамм кара шоколад жана 60 грамм сливочный маслону микроволновкага эритип, аны да камырга кошобуз. Камырыбыз даяр болгон соң аны 4кө бөлөбүз. Жана дагы атайын печкага арналган кагазды дагы 4кө бөлүп, ага 4төн 1 бөлүк камырыбызды салып, мына ушундай көрүнүшкө келтирүүбүз зарыл. 4төнү тең мына ушундай көрүнүшкө келтиребиз, анткени биздин камырларыбыз бири чоң, бири кичине болуп калбаш үчүн. Даяр болгон камырды 200 градус жылуулукта 10-11 минутта бышырабыз. Камырыбыз даяр болгончо биз кремин даярдап баштайлы. Бизге 400 грамм творожный сыр, 250 грамм маскарпоне, 220 грамм сахарная пудра, сөзсүз түрдө электен өткөрүүбүз зарыл. 35% 500 грамм сливка керек болот. Биринчи ручной миксер менен аралаштырып алуубуз зарыл, калыбына келгенге чейин. Анан атайын миксерди колдонсок болот. Креми жакшы чыгыш үчүн көп аралаштыруу зарыл. Даяр болгон кремди 1/2-ден 3кө бөлөбүз. Анда эмесе кеттик. Биздин камырыбыз даяр болду. Биринчи камырды коебуз, үстүнө кремин шыбайбыз. Анын үстүнө экинчи камырды коебуз, анан дагы крем шыбайбыз. Кремдин гүлүн мына ушундай кылып келтирсеңиз болот. Сыртын эле эмес, ичин дагы крем менен толук жабуу зарыл. Анан эле ушул эле көрүнүш кайталанат. Жакшылап шыбап туруп, 3-чү камырды коебуз дагы. 3-чү камырга деле ушул эле көрүнүш кайталанат. Анан 4-чү камырды коебуз, анын үстүнө ак кремден шыбабайбыз. Эми кезекте торттун бетин кооздоо. 100 грамм кара шоколад, 60 грамм сливочный маслону эритип, торттун бетин шоколад менен каптайбыз. Шоколаддын үстүн кооздоо ар кимдин өзүнүн идеясына жараша болот. Өзүңүз каалагандай формага, каалагандай көрүнүшкө келтирип алсаңыз болот.
Мен клубника, мандарин, банандан пайдаландым. Мына ушул менен биздин тортубуз даяр болду. Эми 4 саат муздаткычка салып сактайбыз. Өтө даамдуу, өтө сонун торт. Сиз дагы сөзсүз жасап көрүңүз. Жакшы ойлоруңузду жана түшүнбөй калган суроолоруңуз болсо комментарийге же болбосо менин инстаграм баракчама кайрылсаңыз болот. Кийинки даамдуу көрүш үчүн сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын жана коңгуроочону басканды унутпаңыз.